Талас шаарында жаңы жол чырактар иштей баштады. Жол коопсуздугун камсыздоо максатындагы бул шарттарды айдоочуларда, жүргүнчүлөрдө жактырууда. Себеби облус борборунда автоунаа көбөйүп, айрым учурда жолдон өтүү эки тарапка тең кооптуу болуп калган. Жергиликтүүлөр өзгөчө Саргулов менен Турдалиев көчөлөрүнүн кесилишине чырак орнотулганын жактырууда. Светофордун болгону жакшы да бардык эле. Кудайга шүгүр жакшылык оңолуп келатат го эми. Керек да мына 21-кылымга эми. Канча артта калдык мына башка мамлекеттерди карап көргүлөчү, мына Өзбекстанды көргүлөчү кандай өнүгүп кетти. Дагы Кудайга шүгүр мына азыркы жигиттер иштеп атат. Буга да Кудайга шүгүр. Бул болгон жакшы да. Ажоосу мондой кайрылыш жолдордо машина бирин-бири көрбөй көп немелер болот да. Анан бул жол чырактарын болгон жакшы го. Неменин күйгөнүн караш кетсе бир кыргызча айылда көрүп калабыз, айылдан келгенбиз. Анан карабай өтүп келе атпайбызбы? Ошо немесин эрежесин билиш керек да. 6 даана жол чыракты орнотууга мэриядан 4 миллион 600 миң сом жумшалган. Аларды тийиштүү көчөлөргө орнотуу боюнча сунушту жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү берген. Талас шаарынын көпчүлүк көчөлөрүнө жаңы асфальттар басылган. Жаңы асфальттар басылып, жол чырактар жок болгондугуна байланыштуу көбүрөөк жол кырсыктары катталып кеткен былтыркы жылы. Ошонун жыйынтыгы менен сунуштар берилип, азыркы учурда жол чырактар орнотулган. Жол чырактар орнотулгандан кийин азыр бардыгына жүргүнчүлөргө жана жөө жүргүчүлөргө абдан ыңгайлуу болуп калды да. Эгер жол чырактардын кызыл белгисине баш ийбей өтүп кете турган болсо 5500 сом айып пул жазылат. Жол чырактар шаардын автоунаалар жана жөө жүргүнчүлөр көп жүргөн көчөлөрдүн кесилиштерине орнотулду. Жумушту мэриянын алдындагы коммуналдык кызмат көрсөтүү ишканасы жасады. Тактап айтканда, Огонбаев Нуржанов алиясына, Мырзалиева Огонбаев көчөсүнө, Шеркылов Огонбаев көчөсүнө, Алонкөзов Оторбаев көчөсүнө, Сарыгулова 1-май көчөсүнө жана Мырзалиева 1-май көчөсүнө. Белгилей кетсек, мэриянын балансындагы жол чырактарды муниципалдык ишкана карайт, бирок бузулган учурда аны оңдоо татаал экендигин адистер айтат. Чындыгында биздин ишканада жана биздин Талас шаарында дагы ушу светофор оңдой турган адамдар жок. Биз көбүнчөсү Бишкекке жөнөтөбүз. Бишкекке деген 14 күндөн 1,5 айга чейин стенд деп коет, ошо стендке коюлуп, ошол жактан жасалып келет. Майда тетиктерин бизде өстүн балдар алмаштырып беришет. Жергиликтүү бийлик быйылкы жылга да 4 жол чырак орнотууну кароодо. Каражаты чечилип калса, алар шаардын жол кыймылы көп көчөлөрүнө коюлмакчы. Башкы максаты жол кырсыктарынын алдын алып, айдоочуларды жана жүргүнчүлөрдү тартипке көндүрүү. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.